Ассаламу алейкум достор, Каганат KG каналына кош келипсиздер. Бүгүнкү видео ролигибизде мен сиздерге Кыргызстанга белгилүү болгон, Кыргызстандын белгилүү адамдарын катарын толуктаган Самат Дөөлөтбаковдун ийгилик сырлары менен бөлүшүп кетмекчимин. Эгерде сиздерге Самат Дөөлөтбаков кантип ийгиликке жетишкен сиздерге кызык болсо, бул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Мен уккан критикалардын бирөөсү ошол мага гүлдү аз белек кыласың дейт да, бирок Instagram баракчасына Самат Дөөлөтбаков катталуучуларынын эң көп берилген ийгиликке кантип жетсе болот, ийгилигиңиздин сыры эмнеде деген суроосуна жооп берди. Анда Самат мырзанын 7 эрежесин сиз да пайдаланыңыз. Алгачкы эреже: таң эрте туруу. Канчалык эрте турсак, күнүбүз ошончолук жемиштүү болот. Негизи адам баласына 5-6 саат уктоо жетиштүү. Өзүбүздү ошого көндүрүү керек. 1 стакан суу ичүү. Дам ойгонгондон кийин 1 стакан суу ичүү керек. Денебиз суу менен азыктангандыктан уктап турганда организмибизди ойготуу, ишке киргизүү максатында 1 стакан, жакшысы 2 стаканга чейин суу ичүү керек. Сиз ойгондуңуз. Ойгонуп бүткөндөн кийин аффирмация айтуу. Аффирмация деген бул калоо тилектерди угуу, өзүңүздү программалаштыруу. Мен идеалдык Садхгуру деген йог бар. Ошонун ой толгоолорун, көз караштарын, ошондой эле биздин ажикелердин, молдокелердин сабактарын угуп турам. Сиздер да интернеттен өзүңүздөргө жаккан шыктандыруучу сабактарды угуп, күнүңүздү жакшы ой тилектерди өзүңүзгө айтуу менен баштаңыз. Алтын саат. Эртең мененки убакыт алтын саат деп аталат. Эртең менен адамдын мээси таза болот. Мээсине көптөгөн жакшы идеялар келет. Блокнот алып, мээңизге келген ойлоруңузду барак бетине түшүрүп, алардын аткарылышын көзөмөлдөп, ишке ашканын белгилеп туруңуз. Жакшы ойлор кагаз бетине түшпөсө, унутулуп калат. Пайдалуу китептерди окуу. Ар дайым жаныңыздарга китеп салып жүрүңүздөр. Бул менин эң сонун адаттарымдын бири. Ийгиликтүү боло турчу адамга эки эле нерсе керек экен. Биринчиси ийгиликтүү адамдар менен баарлашуу. Экинчиси пайдалуу китептерди окуу. Күнүнө жок дегенде 15 мүнөт китеп окуңуз. Китеп сиздин акылыңызга акыл кошот. Эртең мененки машыгуу. Кан айлануу жакшы болуу үчүн моюндарга, муундарга көнүгүү жасоо эртең мененки машыгуу адамдарга энергия берет. Күздү пландалган иштин эң зарыл жана маанилүүсүнөн баштоо. Түштөн кийин жеңил жана майда чүйдө жумуштарды жасоо. Күнүңүздү ыраазы болуу менен жыйынтыктоо. Ушундай сөздөр менен Самат Дөөлөтбаков өзүнүн катталуучуларына жооп берди. Эгерде сиздер бул видеону көрө электен алдындагы көптөгөн мотивация тууралуу, ийгилик жетишкен адамдардын өмүр баяны тууралуу, алардын адаттары тууралуу окуган же көргөн болсоңуздар, алар дагы мына ушул эле нерселерди сунушташат. Эртең менен эрте туруу, көп китеп окуу, колдон келишинче аракет кылуу, йога, машыгуу. Мына азыркы видеодо көргөнүңүздөй бардык эле ийгиликке жетишкен адамдар мына ушул кеңештерди берип келишет. Андыктан чечим чыгарсак боло берчүдөй. Ийгиликке жетүү үчүн бир гана адаттарды бардык эле ийгиликке жетишкен адамдар колдонот экен. Андыктан ал кандай адаттар? Азыр айтып өткөндөй, эртең менен эрте туруу, суу көбүрөөк ичүү, машыгуу, китеп окуу жана башкалар. Сиз дагы эгерде ийгиликке жетүүнү кааласаңыз, өзүңүздүн максатыңызды багындырууну кааласаңыз, мына ушул эле адаттарды кылсаңыз, сиз дагы сабырдуулук менен акырындап өзүңүздүн максатыңызга жетесиз деген үмүттөмүн. Эгерде видео сиздерге жаккан болсо, кандайдыр бир деңгээлде пайда алып келген болсо, мен абдан кубанычтамын. А мен сиздер менен ушуну менен коштошом. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.